Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Адаттагыдай Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин кабарларын мен Айсулуу Суйнбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү кабарлардын кыскача анонсуна назар салыңыз. Ош МПУ менен РГПУ кош диплом программасын ишке ашырат. Окуу жайда кыргыз-орус элдеринин достук көчөттөрү отургузулду. Оончо композитор Сорбек Кынатов окуу жайдын жамаатына лекция окуду. Чех профессору Петр Валашек университетке келип, окуу жайдын жетекчилиги менен бир канча иш пландарды талкуулашты. 9-12 апрель күндөрү Ушинский атындагы Ярослав мамлекеттик педагогикалык университетинин делегациясы Ош мамлекеттик педагогикалык университетине келип, 3 күндүк иш сапарда болушту. Ага ылайык кызматташуу келишимдери түзүлүп, кош дипломдуу программаны ишке ашыруу, академиялык мобилдүүлүк боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Теманы кабарчыбыз улантат. Аталган иш сапарда Ярослав мамлекеттик педагогикалык университетинин биринчи проректору Ходоров Александр Михайлович баштаган өкүлдөр алгач университеттин ректору Бекмурза Зулуевдин кабыл алуусунда болуп, билим берүү жана илим тармагында кызматташууну ишке ашыруу максатында эки тараптуу келишим түзүп кол коюшту. Соглашение, вот наш договор одобрен Министерством просвещения Российской Федерации, у нас такая процедура. До педагогических вузов, видимо, руки не доходили, и внимания столько не было, сколько вот сейчас. И мы очень тесно сотрудничаем между педагогическими университетами. Аны улай РГПУнун физика-математика факультети менен Ош МПУнун математика жана компьютердик технологиялар факультетинин ортосунда физика-математикалык билим берүү багытында адистерди бирге даярдоо, маалыматтык технология борборун түзүү жана кош диплом программасын ишке ашыруу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрдү. Есть необходимость, безусловно, развивать разные направления совместной деятельности, в том числе образование. Биз биргелешкен иш аракеттердин ар кандай багыттарын, анын ичинде билим берүү тармагын өнүктүрүүбүз зарыл. Ош мамлекеттик педагогикалык университети Ярослав сыяктуу белгилүү педагогикалык окуу жай. Ошол үчүн биз келишим түзүп, биздегидей биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну зарыл деп таптык. Тактап айтканда, бүгүн биз биргелешкен билим берүү программасын талкуулап жатабыз. Бул математика жана компьютердик технологиялар факультети менен биргеликте ишке ашырылышы керек. Алдыда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин аталган факультетинде окуган студенттер бир эле учурда биздин университетте да экинчи жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деп пландалып жатат. В физико-математическом факультете будут иметь возможность одновременно получать второе высшее образование в нашем университете. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мамлекеттик стандарттарына ылайык окуу процесстерин уюштуруу маселелери каралды. Жыйынтыгында жаңы окуу жылынан кош диплом программасын ишке ашыруу бүтүмүн чыгарышты. Жол ушуунун жүрүшү жогорку окуу жайларда илимий изилдөө иштерин башкаруу багытында семинар менен коштолду. Предполагающее частично обучение 2 года в Ярославле, да, 3-й и 5-й курс. Вот. И мы сегодня уже с ректором университета обсуждали вопрос о возможности приезда на определенный промежуток времени наших преподавателей. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө Ярослав мамлекеттик педагогикалык университети өнүккөн инфраструктурасы менен технология, бизнес жана маданий тармактары да жолго коюлуп, үзгүлтүксүз педагогикалык билим берүүнүн заманбап илимий методикалык борборуна айланган окуу жай. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Ош шаарындагы Орус үйү менен биргеликте улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналып арчалар эгилди. Иш-чаранын жүрүшүндө университеттин ректору Бекмурза Зулуев жана Орус үйүнүн жетекчиси Авраам Дмитрий Николаевич куттуктоо сөздөрүн сүйлөшүп, эки элдин достугун бекемдеген чакан бак түзүлүп жатканына кубанычты экенин белгилешти. Андан соң эки тараптын өкүлдөрү биргеликте көчөттөрдү отургузуп, бул саамалык Россия менен Кыргызстандын элдеринин
элдеринин ынтымагын арттырган жөрөлгө болуусуна тилектеш экенин билдиришти. Көчөттөр отургузулган соң музыкалык педагогикалык факультетинин таланттары тарабынан чакан концерттик программа тартууланды. Мы, как Русский дом, ваше представительство... Биз Оштогу Орус үйү Россия кызматташтыгынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү катары. Албетте, көптөгөн университеттер менен доспуз. Бирок ошентпу менен абдан жылуу достук мамиледебиз. Жана алар бизди жылуу тосуп алышканда абдан ыраазы болдук. Биз көп жылдан бери чогуу иштеп, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып, иш-чараларыбызга чакырып, жана сиздердин иш-чараларыңызга катышып келебиз. Мына эми жаз келип, май айынын башында баарыбыз жалпы жеңиш майрамдарын белгилеп жатабыз. Бул чындай эле биздин элдерибиздин биргелешкен достугу десек болот. Ал эми ушул достукту чыңдоонун урматына биз Ош шаарындагы Россия Федерациясынын өкүлчүлүгү болгон Орус үйү ошентпунун жаңы имараттын ачылышынын урматына сиздер үчүн ушул кооз арчаларды отургузууну чечтик. Которое прекрасно было построено в этом году. Окуу жайда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл агартуунун мыктысы, композитор Соорбек Кынатов конокто болду. Мында оончо эң алгач университеттин ректору Бекмурза Зулуев менен жолугушуп, андан соң окуу жайдын жаңы имараты менен музыкалык педагогикалык факультетинин жааматы менен жакындан таанышып чыкты. Аны улай өз шакирттери менен бирге чыгармаларын жандуу аткарып, чыгармачылыктагы тажрыйбалар менен бөлүштү. Кененирээк кийинки сюжетте баяндалат. Андан соң эмгек жааматы менен студенттер жыйын залына Соорбек Кынатовду жылуу маанайда тосуп алып, композитор катышуучуларга лекция өттү. Конок лекция хордогу вокалдык навыктар жана дирижерлөөнүн ыкмалары аталышында болуп, лектор болочок музыканттарга аталган теманын негизинде кеңири маалымат берди. Кыргызча жазбайсыңбы? Кыргызча дегенден кийин, ой, жаш келеди деп, ушу акбарстын сөздөрүн ошону жазып берип да, жазып келип Sarıbağ'a girdim. Hesaplayacağım. Belki siyahlıkanda oldu yazdım. Bu böyle tutuğa bir bilgi bunu kırık olunca kandırıvaysın bakırı. Demaydı kanı var öyle. Ansınlarında çok bırakmadım. Var oldular. Мында студенттер вокалдык навыктар, хордо, туура ырдоо жана чыгармачыл адамдар кандай ырдоо керектигин түшүнүштү. Ошондой эле лектор дирижерлөө ыкмалары боюнча өзүнүн автордук чыгармасын үйрөтүп, Соорбек Кынатовдун шакирттери баритон, тенор түрдө обон созушту. Иш-чаранын жүрүшүндө музыкалык билим берүү кафедрасынын таланттуу ага эжекелери жана студенттери каарманыбыздын автордук чыгармаларынан пианинонун коштоосунда жандуу аткарышты. Көптөгөн оондордун автору, анан бул студенттер үчүн стимул болсун деген конок лекцияны кылдык. Себеби бизге өтө кесипкөй адистер келишти. Мына азыр студенттерибиз вокал сабагы боюнча дагы жакшы маалымат алышты. Өздөрү көздөрү менен көрүп, чыгармачыл адамдар кандай ырдаш керек экен, ушулар жөнүндө алды. Биздин келген агайыбыз бул хордогу навыктар жана дирижерлөөдөгү ыкма деген темада өзүнүн автордук чыгармасын үйрөттү. Анан кийин экинчи бөлүгүбүз автордук жолугушуу болду. Мында биз ошол оончу агайдын өзү менен жолугушуп, ырларын ырдап, өзү коштоп, анан эң негизгиси бизге жандуу үн менен ырдашты. Эч кандай запись жок. Пианинода өзү коштоп, балдар ырдап беришти. Андан дагы музыкалык жагынан алсак, келген конокторубуз студенттерге чоң таасирин калтырды деп ойлойм. Çıkartkan sezgiler, nereden çıkartkan, nereden çıkartkan, nereden çıksa, bunun var, vakit yok. Yaşlama bakına. 20 жыл мурда ушул жерде иштеп кеткенмин да, 20 жылда чоң зор өзгөрүү болуптур кызым. Бул жерде эки чоң корпус курулуптур. Европадагыдай жылтырайт бардык эң сонун. Эми ошол жаңы корпусту музыкалык
педагогикалык факультетке бергени мен абдан уш мени сүйүндүрдү да. Бек ректоруңар Бекмурза Бекболотович музыканттарга дегеле искусствого абдан соң көңүл бурат экен. Мен абдан соң сүйүнүчтүү болдум. Анан тышкары бул жерде баягы азыркы заманга жараша жаңы технология коюлуптур, баардыгы жаңырыптыр. Эмпис маалда баягы эгемендик жаңы башталып бир аз кыйналыс заман болчу. Азыр аябай өзгөрүптүр. Кут болсун жаңылыктардын баардыгы, бар болсун кызым. Маалымат иретинде Сорбек Кынатов бир канча жыл мурда дал ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде иштеп кеткен. Учурда Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын хордогу артиси болуп эмгектенет. Обончу айтылуу тынчтык керек. Кар жаады, бакыт жаады. Сүйүү бар кыздардын да жүрөгү бар. Апама жана башка бир топ белгилүү чыгармалардын автору Эрланбек Сабирбеков, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Чехиянын Прагадагы агротехникалык университетинин проректору профессор Петр Валашек Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде конок болуп, окутуучуларга семинар өтүп, окуу жай менен жакындан таанышып кетти. Анын бул иш сапары Прагадагы агротехникалык университети менен Ошемпунун ортосундагы кызматташуу алакаларын жакшыртуу жана дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр үстүндө баарлашуу болуп саналат. Профессор алгач университеттин ректору Бекмурза Зулуевдин кабыл алуусунда болуп, чакан маек курушту. Мында Чехиянын Прагадагы агротехникалык университетинин проректору Петр Валашек окуу жайга келген максатын айтып, билим берүү жаатындагы эки тараптуу кызматташтык тууралуу кеп курушту. Аны улай конок университеттин жаңы имаратынын материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып, окуу жайга саякат курду. Биз ушу жайкы каникулдагы 8 күндүк студент алмашуу жөнүндө сүйлөштүк. Бизге Чехиядан студенттер келет келечекте. Бизден Ош шаарынан Чехияга студенттер балып, студенттик мобилдүүлүк алмаша турган болдук. Чехия мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик университетинин бүгүнкү күндө англис тили адистиги менен байланышты түзүп атабыз. Биринчиден бул тилден кандай десем, англис тилинде биринчиден барган студенттерге жана ошондой эле мугалимдерге ал жеңилдик болот. Анан экинчиден ушул англис тили адистигин да өнүктүрүп, мындан ары Чехияга ошол бир гана мобилдүүлүк эмес, ошол жака окуганга, магистратурага жана алар жактан бизге азыр онлайн лекция өтүүгө профессорлор менен сабак өтүшүнү сүйлөштүк. Андан соң билим берүүнү интернациялаштыруу аталышында университеттер ортосунда алаканы арттыруу, билим берүүдө бир топ натыйжалуу иштерди биргеликте жүзөгө ашыруу максатында семинар тренинг уюштурулду. Мында профессор Петр Валашек студенттерге Чехиянын Прагадагы агротехникалык университети тууралуу маалымат берип тааныштырып өттү. Бул менин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарым. Бул үчүн аябай кубанычтамын. Азыр мен университеттин жетекчиси, жамааты жана студенттер менен жолугуштум. Биз Чехия менен Кыргызстандын кызматташуу алакасын арттырууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана жаңы багыттарды бирге табабыз деп ойлойм. Себеби учурда билим берүү тармагында жаштар арасында көп көйгөйлөрдү көрүп жатам. Ал көйгөйлөрдү биздин жана сиздердин окуу жайда да студенттерге билим берүүдө, окутууда чечүүгө туура келет. Мен Ош шаарын абдан жакшы шаар деп кабыл алдым жана бул университет Оштогу заманбап, ыңгайлуу окуу жай экен. Бул жерде студенттердин келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүнө ылайык татыктуу билим берилип, жакшы көңүл бурулат деп ойлойм. Иш-чаранын жүрүшүндө мобилдүүлүк программасы талкууланып, анын натыйжасында эки тараптын студенттери үчүн жайкы лагерь долбоору пландаштырылды. Ошондой эле окутуучулар үчүн билим берүүдөгү кызматташтыкты бекемдөө, тажрыйба алмашуу максатында онлайн сабактарды өткөрүү иштери сүйлөшүлдү. Семинар жыйынтыкталган соң Сулайман Тоо аймактануу музейине саякаттоого сапар алышты. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары. Университеттин Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасы мына ушулар болду. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда көрсөтүү студиянын башка көрсөтүүлөрү менен уланат. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү күндө көптөгөн
маселелер автоматтык түрдө жасалма интеллект орнотулган программалардын жардамы менен чечилет. Азыр жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү адамдын акылынан бир несече жогору. Алар маалыматты тез иштешет, тез беришет жана чыгармачылык функцияларды аткарышат. Кыскача айтканда, биз жасалма интеллектти компьютер аркылуу ой жүгүртүүнү талап кылган иштерди аткарган технология деп айтабыз. Жасалма интеллекттин максаты адамдын интеллекти кантип иштерин түшүнүү жана андан кийин аны симуляциялоо. Бүгүнкү кызык инфо рубрикасында мен сиздерге бир нече популярдуу жасалма интеллекттин колдонмолору жөнүндө айтып берем. Сизге алардын сөзсүз түрдө пайдасы тиет деген ишеништемин. Анда эмесе баштадык. Hyperwrite жазуучулар үчүн пайдалуу келет. Тилдин түзүлүшү тууралуу өз идеяларын колдонуу менен бирге тез эле сонун контент түзүп бере алат. Бул вариант текст жазууга классикалык ыкмага караганда үнөмдүү келет. Мындан тышкары, бул тиркемени макала жазууда, социалдык тармактарга пост жазууда, блогторду колдонууда, почта тизмелерине кеңири колдонууга болот. Синтезия – тексттерди профессионалдык деңгээлдеги видеолорго айландыруу үчүн платформа. Бул жерде сиз GIF анимацияларын, өзүңүздүн каармандарыңыз же объекттериңиз менен аватарларды жасай аласыз. Видеону мүмкүн болушунча кызыктуу кылуу үчүн үн эффекттери, музыка жана 60тан ашык тилди колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Magic Eraser – сүрөттөрдөн сизге кереги жок элементтерди алып салуу куралы. Бул кызматты колдонуу үчүн акы төлөөнүн кереги жок. Аны колдонуу абдан оңой. Сүрөтүңүздү жүктөп, керексиз бөлүгүн тандап, андан кийин өзгөртүлгөн сүрөттү жүктөңүз. Logo.ai – логотиптерди түзүү үчүн жасалма интеллекттин программасы. Logo.ai менен логотип дизайн процесси жеңил жана жөнөкөй. Орнотуулар атайын кеңсе буюмдарын, атап айтканда веб-сайттардын мобилдик версияларын колдонуу менен жүргүзүлөт. Логотипти түзүп жатканда параллелдүү бир нече ар кандай куралдарды колдонсоңуз болот. Midjourney – бул тексттин сүрөттөмөлөрүнүн негизинде сүрөттөрдү жараткан жасалма интеллект программасы. Сиз ылайыктуу, керектүү сүрөттү алышыңыз үчүн текст түрүндө так сүрөттөшүңүз керек. Бул программаны тез үйрөнүп өздөштүрүп кете аласыз, бирок баары бир биринчи жолу дароо ишке ашпай калышы мүмкүн. Өз алдынча музыка жараткан жасалма интеллекти бар. Мисалы, Айва деп аталган жасалма интеллект классикалык музыканы жаза алат. Бул технологиядагы музыкалык чыгармалар тасмаларда саундтрек катары, жардамалык джинглдер катары же оюн студияларында колдонулат. Музыканы түзүү алгоритмдери азыр жаңы ырларды жаратууга шыктандырат. JFP Gun бул жаңы акысыз жасалма интеллект колдонмосу. Ал эски сүрөттөрдүн көбүн заматта оңдой алат. Бул программа Tencent изилдөөчүлөрү тарабынан иштелип чыккан. Сүрөттөгү жетишпей калган детальдар жогору сапатта сактоо менен бир нече секунданын ичинде толтурулат. Бул жасалма интеллекттин түрү өтө төмөн сапаттагы сүрөттөр менен да жакшы иштейт. Билим берүү жасалма интеллект колдонмолоруна келгенде Elsa Speak'тен артык эч нерсе жок. Бул жасалма интеллект менен иштеген сүйлөө машыктыруучусу. Ал адамдарга англисче сүйлөө жөндөмүн жакшыртууга жардам берет. Кеп маалыматтарына жана үн таануу технологиясына таянып, программа колдонуучунун акцентин да угуп, оңдоого жардам бере алат. Албетте, жасалма интеллекттин биздин жашообузга пайдасы абдан көп. Бирок ошол эле учурда ал жумушсуздуктун өсүшүнө алып келиши мүмкүн. Жана эң негизгиси, жасалма интеллект эч кандай юридикалык жоопкерчиликке тартылбайт. Ушуну менен кызык инфо рубрикасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Кийинки берүүдөн жолугушканча кош.
Кыргыз театрынын тарыхында өз таланты менен өлбөс өчпөс из калтырып кеткен залкарлар арбын. Алардын ар биринин өзүнчө басып өткөн чыгармачылык тагдыры да жок эмес. Бүгүн алардын бири СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, таланттуу актриса Бакен Кыдыкееванын туулган күнү. Театр жана кино чебери көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка толмок. Бүгүнкү биздин доор инсан өтүрмөгүбүздүн каарманы дал ушул Борбор Азия кыздарынын бермети аталган Бакен Кыдыкеева болмокчу. Кызык сакта бүгүн айылгөнүңүз жоғап кирип келди. Атыңызды бериңиз. Каңборун калайман салса, кыз келиндерди олжорып алса, жигиттер бүт кырылып, кыздар башына кара салса, жер жүзү канга толуп, калса, ичкинам. Kesilin balam, unutmay жүргün, sağa degen batamdı etini salam. Oğmin, hareket başından geçmesin, getegin salarsına geçmesin. Dokundu menip, dokülöngü tamçılanıp, yerine tamakta pay kuğrağa sövüşülür. Кыргыздын карлыгач актрисасы Бакен Кыдыкеева 1923-жылдын 20 октябрында Чүй облусунун мурунку Аламөдүн районуна караштуу Төкөлдөш айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Айтылуу Төкөлдөштүн 4 кызы аттуу фразанын эң кичүүсү Бакен Кыдыкеевага таандык десек болот. Ал эми калган 3 кызы Сабира Гумушалиева, Сайра Кийизбаева жана Даркүл Күйүкова. Атасы Кыдыке окуганды билген, сабаттуу, маданияттуу адам болгондуктан үйүнө Карамолдо Орозов, Калык Акиев, Шаршен, Койручук, Осмонкул Бөлөбалаевдер келип турушчу дешет. Эсик акын Калык Акиев менин атам үйүнө келип калды. Жыйылган эл ушунчалык Калык Акиев келиптир деп атышат. Балалыктын өзүнөн мындай жашап эле калган киши экен деп карадым. Бир бакта көзүм эле эмнегедир мындай жумулуп баратат. А бирок ошонун ичинде жүргөн сүймүн да, ушул иш токтотпосо экен деп көзүмдү аг ишиден албай, акырын кетенчикте жүрүп атып чийге жетип, чийден экини мындай жүрүп алып, эки бөлүп, анан тишиме мамынтып көзүмө мынтип айтып койдум. Анан тиги иши айта берди. Себеби калган эл уктаган экен, ушунда таңга жук саат 4 ушундай болуп калган экен да. Бир кейиптек бола калат, бир туруп тигинин атасы бола калат. Ушундай бир башка бир дүйнөгө киргендей бир укмуш ойдо калдым. Бакен толук эмес орто мектепте 7-класска чейин окуп, 1936-жылы сахна ишмердүүлүгүн Кыргыз жаш көрүүчүлөр театрында 13-14 жаш чамасында баштаган. Кийин облустук, республикалык театрларда эмгектенген. Бирок Бакендин атасы башында кызынын театр жаатындагы кызыгуусуна каршы болот. Актриса сүйүктүү кесибин таштоону чечим кылат. Театрга жумуштан кетүү арызын жазуу үчүн келген күнү жаш көрүүчүлөр театрынын режиссеру Самарин Волжский Бакендин жагдай акыбалын билбестен Лопе ди Веганын Койлуу булак спектаклиндеги Лауренциянын башкы ролун берет. Баш тарта албаган Бакендин премьерасынан кийин бүтүн республикага анын аты белгилүү болот. Атасынын каарынан корккон Бакен бир нече күн үйүнө барбай да коет. Премьерадан 3 күн өткөн соң үйүнө кайтып келген Бакен босогодо отуруп алып гезит окуп жаткан атасын көрөт. Кызынын жанына келип, атасы Бакенден сурайт. Бул жерде Овечий источник спектаклинде Бакен Кыдыкеева башкы ролду эң мыкты аткарды деп жазыптыр. Ал сенби? Атасынан корккон Бакен араң-араң башын ийкейт. Ошол учурда сөз укпаган кызына жинен чыгаруунун ордуна атасы кызынын чекесинен өөп кубаттаган. Ошол кезден тартып кызынын талантынын күйөрманы болуп, ар бир премьера сайын кучак гүл көтөрүп келип турчу.
Актрисанын чыгармачылык биографиясында 100дөн ашык театралдык жана кино ролдору бар. Кыдыкееваны кыргыз театрында дүйнөлүк авторлордун бардык пьесаларындагы башкы аялдардын ролун алгачкылардан болуп аткаргандыгы үчүн аны биринчи деп аташат. Ал Салтанат аттуу биринчи улуттук толук метраждуу көркөм фильминде башкы ролду ойногон биринчи актриса болгон. Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасы боюнча коюлган спектакльдагы Сейденин ролун биринчи аткарган. Эл кызы атка конгон актриса оң, терс, комедиялык, трагедиялык ролдорду бирдей аткарган чебер артист болгон. Ал кыргыз драматургтарынын чыгармалары менен катар эле орус жана дүйнөлүк классиктердин чыгармаларындагы каармандарды да жогорку деңгээлде ойногон. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгондон соң Ысык көл, Нарын облусундагы театрда иштеп, кыргыз драма театрында көп жыл эмгектенген. Ыйык сахнада Муратбек Рыскулов, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Куюкова, Ашыралы Боталиев, Насыр Кытаев өңдүү залкарлар менен кесиптеш болуп, жүздөгөн ролду ийине жеткире аткарган. Ал эми кинодо Саманчынын жолу, Биринчи мугалим, Көчө, Көздүн кареги, Революциянын аччандары, Караш окуясы, Тайгак кечүү, Жоргонун жүрүшү, Ашу, Токтогул, Каныбек, Аманатта роль жараткан. Андан сырткары коңшу казак, өзбек кинорежиссерлору актрисаны өз тасмаларына тартуу үчүн байма-бай чакырып турушкан. Кетем. Каяка? Зейнепка. Кандай корозуң менен? Ооба корозум менен. Ошо катынгабы? Ошо кызга. Ой, элек канаңды көрүп жиберейин сенин, кетпей жүрүң беле. Актрисанын жашоосу жана чыгармачылыгы жөнүндө көптөгөн макалалар жана 2 монография жазылган. Кыргыз актрисасы таанымал болгондуктан монографиялардын бирин орус журналисти Владимир Иванов тарабынан жазылып, ал Москва шаарында жарык көргөн. 2004-жылы кыргыз драматургу Жаныш Кулманбетов Бакен Кыдыкеева жөнүндө Талант жана тагдыр аттуу пьесасын жазган. СССРдин эл артисти Кыдыкеева атамекендик искусствонун өнүгүшүнө бараандуу салым кошкон. Кезинде далай жаш таланттарга жол көрсөтүп, алардан жардамын аяган эмес. Алсак Мираида Далбаева, Таттуу Турсунбаева жана Жамал Сейдахматова өңдүү бир топ чыгармачыл инсандарды тарбиялаган. 1990-жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин кайрадан жаш көрүүчүлөр театрында ойногон. Өзүнүн чыгармачылык жолунда сахна жылдызы ар кандай бут тосууларга кабылып, 2 жолу театрдан айдалып, ал жактан 3-4 жылдай чыгып калган. Учурунда анын эмгегине 60 жылга жакын тиешелүү баа берилген эмес. Кесиптештеринин көрө албастыгынын көк чокусунда жүргөн Бакен тагдырдын кандай гана соккуларына кабагым кашым дебестен солк этпей көтөрө билген эрки күчтүү аял заты болгон. Анын биринчи жолдошу Абдымүсүралиев актер, экинчи жолдошу Ажыгабыл Айдаркулов режиссер болгон. Жеке жашоосунда да өйдө ылдый болуп, 33 жаштагы кызынан айрылып калган. Актриса 2 уулдун сүйүктүү апасы. Алардын бири апасынын жолуна түшүп искусство жаатында эмгектенет. Мындан 29 жыл мурда декабрь айында Кыргыздын театр жана кино өнөрүндө өлбөс өчпөс из калтырган улуу актриса Бакен Кыдыкеева каза болгон. Алгач анын трагедиялуу өлүмүн иликтеген эч ким болгон эмес. 1993-жылы жаңы жылдын алдында майрамга кызуу даярдык көрүп жатышты. Айтылуу актриса Бакен Кыдыкеева да 30 декабрда Республикалык жаштар театрында кесиптештерин, шакирттерин жаңы жылы менен куттуктап, жүрөктөн чыккан каалоо тилектерин айтып отурган. Бакен Кыдыкееваны жакындан билген адамдардын айтымында ошол каргашалуу 30 декабрда кар жаап, суук болуп турган. Караңгы кирип калган маалда Дзержинский бульвары менен Жибек жолунун кесилишиндеги жолдон өтүп бараткан Бакенди машина коюп кетет. Тегеректеги эл дароо чогула калып, тез жардам чакырып, Кыдыкееваны ооруканага алып кетишет. Аны коюп кеткен унаанын ээси Бакен Кыдыкеева өзү келип урунду деген көрсөтмө берип кутулган деген кеп бар. Анткени бул окуянын артынан сая түшүп, кунун кубалаган уулдары, кызыккан кесиптештери болгон эмес. Коомчулук да улуу актрисанын өлүмүнө кайдыгер карап кол шилтейт. Ооруканада 3 саатта эсине келе албай залкар таланттын жүрөгү токтойт. Жанында өздүк документтери жок болгондуктан сөөгү моргко жеткирилет. Ал жерде 18 күн жатып, өздүгү аныкталбагандан кийин аты жөнү белгисиз адамдар менен кошуп, бир чуңкурга көмүлө турган болгондо, сөөктү жууп жаткан медициналык кызматкер актриса Бакен Кыдыкееваны таанып калып, тиешелүү органдарга кабарлайт.
сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Ал учурду театр изилдөөчү Абас Сырымбетов алигиче жүрөктө өйтүп келген окуя катары эскерип, тарыхта таланттуу адамдардын тагдыры кейиштүү болот тура, деп оор үшкүргөнү бар. Расмий документтер боюнча Бакен Кыдыкеева 1994 жылдын 15 январында 70 жаш курагында көз жумган. Эл аралык түрк маданиятынын Түрксой уюму 2023 жылды Бакен Кыдыкеева жылы деп жарыялаган. Учурда Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атында жаш көрүүчүлөр театры, Токмок шаарындагы эстелиги, Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан Бакен Кыдыкееванын 90 жылдыгына арналган даректүү тасма тартылган. Учурда Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театры, Токмок шаарындагы эстелиги, Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан Бакен Кыдыкееванын 90 жылдыгына арналган даректүү тасма тартылган. Бакен Кыдыкеева сахнада, тасмаларда ойногон ролдору аркылуу адамдардан жакшылыгын аябаган мейирбан, жароокер аялзатынын образын, кулк мүнөзүн, бийик сапаттарын түзүп кетти. Кыргыздын багына жаралган залкар талант ээси, сахнанын чолпон жылдызы аталган актриса Бакен Кыдыкееванын өлүмү трагедиялуу аяктаса да, ал жараткан образдар кылымдар бою ташка тамга баскандай сакталып, анын таланты тарыхта өз баасын алат.